Мындан туура 50 жыл мурун ашар жол менен курулган Отсадыр каналында турабыз. Учурда курулуш иштери суга суу берүү мезгилине чейин белгиленген аймактарды бүткөрүү максатында жумуш иштери ыкчам темп менен жүрүп жатыптыр. Айта кетсек, бул канал Кыргызстандагы эң узун жана маанилүү каналдардын бири болуп саналат. Узундугу 52 чакырымды түзүп, Кара Суу районунун 8 айыл өкмөтүн суга суу менен камсыз кылат. Реабилитация иштери жүрүп, каналдын жалпы сметалык баасы $20 миллион Дүниелик банк аркылуу каржыланды. Азыркы күндө жумуш кызып жүрүп аткан мезгили, ana азыркы күндө бүгүнкү күндө каналыбыздан 2 километр 200 метр жер бетондолуп бүттү. Жалпы техникалардын саны 23 техника иштеп атат. Анын ичинен 12 данасы экскаватор, 8 дана жүк ташуучу машиналар жана жүк көтөрүүчү техника болуп, жалпы 23 техника иштеп атат. Техника жетиштүү, акча каражаты өз убагында бөлүнүп берип, жумуштар жүрүп атат. Отсадыр каналы модернизациялоонун алкагында дал ушул жерге суунун өткөрүмдүүлүгүн жакшыртыш үчүн 491 метрдеги жаңы туннель казылууда. Эске салсак, дал ушул жерде эски туннель дагы бар. Ал 17 кубка чейин сууну өткөзсө, жаңы туннель 5-тен 7 кубка чейин сууну өткөзөт. Жалпысынан 25 кубка чейин сууну өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Буну менен Отсадыр каналына Куршап дарыясынан муктаждыкка жараша суунун көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Мындан сырткары учурда Араван Акбура каналдары дагы модернизацияланууда. Бул эки ири долбоор 3 жыл ичинде этап менен жыйынтыкталат. Буга чейин суу жоготу 40% болсо, алдыда сууну 95%га чейин коромжусуз пайдалануу аракети көрүлүүдө. Курулуш иштерине карабастан сууга суу берүү үзгүлтүүгө учурабайт жана өз убагында камсыздалат дешет башкармалыктан. Мурун грунтовой сечен эле арык каналыбыз азыр бетондолгондон кийин сууга сиңип потерясы азаят, жок эсе болуп калат. Эң биринчи бизге ошо пайдашыл болуп турат балдар. Келишимде 15 апрелден баштап суу беребиз деген келишим бар. Ошого аракет кылып жатышат булар. Кайсы жерге келсе ошол жерде токтотуп сууну элге берет 15-ден. Кеч калтырып апрелден. Ушу Республикалык бюджеттин эсебинен болсо 6 чакырым каналга бетон төшүү, дагы 212 чакырымды механикалык жол менен тазалоо иштери каралган. 9 чакырым каналга жаңы ыкма менен бетон полотносу жаткырылат. Анан быйыл мына 2 техника жаңы келген, 3 даже. 3 бая илгери биз канал тазалабай кыйналчу элек. Канал чоң үчүн наркы 2 жагына жетпейт эле да, азыр жетет. Жакшы техника жаңы болуп атат. Буклон начар болгондуктан жылда ушу этек часыр толуп турат да. Камыш басып. Шуну 2 жылда 3 жылда кайра ошол жерди тазалашка туура келип атат да. Азыр жакшы ГСМ бар, техникалар жаңы иш болуп атат. Быйылкы вегетация Кудай кааласа нормальный даярдык менен барабыз. Быйыл Ош облусунун ирригациялык тутумуна республикалык бюджеттен 158 миллион сом бөлүнгөн. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Алото 24, Ош.